Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm waftah lana baba ilmik wa anshur alayna khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly bir tug'anlar. Bugun 3-cü dars Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullohning Al-Hubbu fil Qur'an, Qur'andağı süyü degan kitebinен muallim okuchu қатары емес, устаз шакирт қатары емес, бир туган қатары чогуу биргеликте бир окуп жатабыз десек болот. Анткени себеби Бадиузаман Саид Нурси рахимахулла айтмакчы, муалим кой сыяктуу болуш керек дейт. Ал жеңенин сиңирип, анан бышкан продукция кылып, сүт кылып анан өзүнүн козусуна берет дейт. Ал куш сыяктуу болбош керек дейт. Чийкилей эле кайрадан чайнап туруп берип койгудайчы. Ошондуктан бул жерде мен эч кандай мугалим эмесмин, устаз эмесмин. Анткени себеби улуу алым айткандай, аны сиңирип жашоомо алып келип, тетиги жан дүйнөмдүн кан тамырына чейин сиңирип, анан сиздерге мындай бир ишарат кыла тургандай деңгээлде эмес, балким тек гана бир жардамчы, бир туган. Исламда Кудай Таала таавун, өз ара жардамдашуу дейт. Кимдир бирөө электрик жагынан жардам берет, кимдир бирөө курулуш жагынан, кимдир бирөө илим жагынан, кимдир бирөө шарият жагынан, айтор ким кайсы жерден жөндөмү болсо. Демек, Кудай Таала инсандагы сүйүүнүн эки түрүн айтып атат. Бирөөсү адамдын жан дүйнөсүнө анын аракети жок туруп эле Кудай тараптан салынган. Тети алми сакта Кудай Таала биздин рух аламда рухтарыбызды жаратып, өзүн ага таанытып, биздин рухтарыбыз Кудай Таалага ашык болуп, убада берип, ант берип, ошол жерден ушундай бир иштер болгон. Бул нерседе инсандын аракети жок. Экинчиси болсо хуббул касби деп коет. Пенде өз аракет кылыш менен Аллага болгон махабаты артат да. Мына ошол пенденин инсанга болгон аракети аркылуу өсө турган сүйүүсү тууралуу кеп болот. Инсан туура жолдо, шариаттын түз жолунда жашоосун улантыш менен, рухтун азыгын бериш менен, анын каалоолоруна жооп бериш менен жана Кудай Таалага зикир кылып, ага жүздөнүш менен жана ал мени көрүп турат деген муракаба, ихсан сезимин алып келүүнү арттырган сайын инсандын Аллага болгон махабаты артып олтурат экен. Бул тууралуу Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астайду билла ва минан наси ма яттахиду мин дуниллахи андадан юхиббунахум ка хуббилла. Адамдардын арасынан бутпарастар ошол өзлөрүнүн бут сүрөкөттөрүн адашып, аны биринчиден Кудай кылып алышат дагы, анан кийин аны Кудайды сүйө тургандай бир сүйүү менен сүйүшөт. Валлазина амана шадду хуббан лилла. Ал эми ыймандуулардын Аллага болгон сүйүүсү күчтүүрөөк деп атат. Баарынан күчтүүрөөк. Баласын сүйөт, атасын сүйөт, башка нерсени жакшы көрүшү мүмкүн, бирок Аллага болгон махабаты ыймандуулардыкы күчтүүрөөк деп атат. Ошондой эле Астайду билла Али Имран сүрөсүндө кулин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах. Айткын, эй менин пайгамбарым, эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле, ошондо Аллах силерди сүйөт. Ошондой эле Астайду билла фасафа яатиллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббунаху. Эгер анте турган болсоңор, аяттын уландысы динден жүз буруп, андан эригип, диниңерден жүз буруп кете турган болсоңор, Алла Таала силердин ордуңарга бир коомду алып келип коет. Ошол коомго Кудайым динди берип, хидаят берип коет. Юхиббухум, ал коомду Аллах сүйөт жана алар да Кудай Тааланы сүйө турган деп Кудай Таала ушул бир эмес 3 аятта пенденин Аллага болгон сүйүүсү тууралуу кеп кылып атат. Эми бул жерде инсандын Аллага болгон махабатынан мурат, маани эмне, инсан эгесин сүйөт деген ал кандай болот, ал кантип ишке ашат? Анткени адамдардын арасынан мындай деп айткандар бар экен да, бул сүйүү деген бул бир класстагы, бир типтеги нерселердин, жандыктардын ортосундагы гана болот. Инсан инсанды гана сүйөт деп, ар бир өз классындагы, өз түрүндөгү нерсени гана сүйөт. Сүйүү ошол түрлөш, тектеш, классташ нерселердин ортосунда гана болот. Же болбосо анын 5 туюм сезимдерде түшкөн, анан ошолор менен аны пайдалана алган нерселерди гана сүйөт. Мисалы, көзүң менен бир нерсени көрүп жакшы көрүп каласың, кулагың менен бир нерсени угуп жакшы көрүп каласың, мурдуң менен жыттап жыты жагып калат дегендей, колуң менен кармап анын немеси жагып калат айтор. Ушундай бир адамдын 5 туюм сезимде түшкөн, натыйжада инсан андан пайдаланып, андан бир рахат ала турган нерсени инсан сүйөт да дейт. Ушундай айта тургандар бар дагы. Анан мисалы бир нерсени көрүп жактырып калат,
бир нерсени угуп жактырып калат, бир жытты жыттап жактырып калат. Ошентип анан сүйгөн менен сүйүлгөндүн ортосунда анан ушундай бир байланыштар түзүлөт. Демек көргөн көз, уккан кулак, жыттаган мурун, даамдаган тил мына ушул нерселер аркылуу гана жактырып билип анан адамдын бир нерсеге болгон же адамга болгон бир махабаты пайда болот. Кудай Тааланы биз бул беш сезим менен биле албайбыз. Сен Кудай Тааланы көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, анан мурдуң менен жыттап неметкилей ал андай зат эмес. Ал аруу, улуу, ал эч нерсеге окшобойт. Демек Кудай Таала болгон сүйүү деген болбойт. Сүйүү деген инсанга гана болот, нерселерге гана болот, макулуктарга гана болот деген көз карашта кармангандар бар. Ошентип Кудайга болгон сүйүү жолун тосуп коюшкан дейт да. Анан Куранда келген жана пайгамбарыбыздын сүннөттөрүндө келген ошол Аллага болгон сүйүү сөздөрүн, аяттарын табил кылышып, андан Кудайды сүйүүдөн максат анын буйруктарын аткаруу жана тыйган тыйылууларынан тыйылуу деп табил кылуу жолуна кетишкен дейт. Мен айтамын дейт. Сүйүүнү бул хакыйкый чындыгы маанисинен чыгарып туруп, сүйүүдөн максат итаат кылуу, Кудай Тааланын буйруктарына ээрчүү деп табил кылыш. Андай турган болсок, анда мунафыктарды булар Кудай Тааланы сүйгөн жана анын пайгамбарын сүйгөндөрдүн сап башында болуп кала турган болуп калат дейт. Эгер анткени себеби алар сырттан караганда ошол Кудай Тааланын буйруктарын аткарышкан, тыюуларынан тыйылышкан, түгүл аша чабып, пайгамбарыбыздын алдына келип ушунчалык өзлөрүнүн кийинген кийими менен шариатка ылайык сүйлөгөн сөздөрү менен пайгамбарыбызды таң калтырган да. Куранда аят барбы? Алар сага келип ушундай бир кооз сонун сөздөрдү сүйлөйт, сен аларга алданба, алардын жүрөктөрү мунафык депчи. Түгүл ошол аша чабып баягы башкалардан өзгөчөлөнүп итаат кылуу менен сырттан караганда исламды практиковать эткендей көрүнүшкөн да мунафыктар. Болбосо бул нерсени өзлөрүнүн жан дүйнөсүндөгү жашырылып жаткан кафырлыгын жашыра турган, ката турган бир парда, бир тосмо кылып алышкан дейт да. Балким бир адам Кудай Таалага итаат кылышы мүмкүн, тыюуларынан, арам нерселерден тыйылышы мүмкүн, кайсыл фактор менен, кайсыл түрткүч менен, кайсыл себеп менен, анын азабынан корккондуктан. Ушунчалык деңгээлде баягы эгерде ал адамга кыямат күнү Кудай Таала сенин күнөөлөрүңдү кечирет деп бир кабар айтыла турган болсо, анда ал Кудай Тааланын буйруктарын аткаруудан токтоп калат. Анын арамдарынан тыйылуудан токтоп калат. Анткени себеби бул жерде Алла Таалага болгон итааты анын азабынан корккондугу үчүн эле болуп атат. Тозокко күйөсүн деген үчүн эле болуп атат. Бир жакшы көргөндүгү үчүн, сүйгөн үчүн болбой атат. Эгерде кайыптан бир кабар келип, ишеничтүү булак менен сен кыямат күнү азапталбай экенсиң дей турган болсо, ошол итаатын токтотуп кое турган деңгээлде болуп калышы мүмкүн да. Демек, инсандын эгесине болгон махабатын, жакшы көрүүсүн, аны итаат кылуу, буйруктарын аткаруу деген нерсе менен табил кылыш бул зарылчылык болбой туруп кыйын жолго түшүп алуу дейт да. Анткени себеби эгесин пенденин Алла Тааланы жакшы көрөт дегени уже жалпысын алып караганда ал лазым кылат анын буйруктарын ээрчишти. Яни ким Алланы жакшы көрө турган болсо, ал Алланы чындап эле жакшы көргөн анык болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ал жакшы көрүүсү Кудай Тааланын буйруктарын аткарууну лазым кылат, алып келет. Чындап жакшы көргөн болсо жараткан Алла Тааланы, ал Кудай Тааланын буйруктарын аткарат, тыйыларынан тыйылынат. Тескериси туура эмес болуп калат. Эгерде кимдир бирөө Кудай Тааланын буйруктарын аткарып аткан болсо, тыйыларынан тыйылып аткан болсо, Кудай Тааланы сөзсүз түрдө сүйөт деп айта албайбыз дейт да. Экөө лазим, малзум эмес дейт. Лазим, малзум деген мисалы жерге жамгыр жаса, жер нун болот. Күн тийсе, муз эрийт дегендей, сөзсүз түрдө эле Кудай Тааланы итаат кылып бир буйрукту аткарып аткан болсо эле Алланы жакшы көрөт деген натыйжа келип чыкпайт дейт. Алланы жакшы көргөндүгү чындап эле жакшы көрсө, анын буйруктарын сөзсүз түрдө аткаруу натыйжасын берет. Арам нерселерден тыйылуу натыйжасын берет. Экөөнүн ортосунда мантыктагы умум кусус бутлак немеси бар дейт да, байланышы бар дейт да. Ар бир элчи пайгамбар, бирок ар бир пайгамбар элчи эмес дегендей, ар бир Аллага болгон сүйүү, буйруктарын аткарууну
натыйжалап берет, бирок ар бир Кудай Тааланын буйругун аткарып атат деген нерсе Аллага болгон сүйүүнү натыйжалап бербейт. Кимдир бирөө мисалы орозо кармап атат, бирок Кудай Тааланы жакшы көрбөй эле бир арыктайын диета деп кармап аткан болушу мүмкүн да. Ден соолугума жакшы деп аткан болушу мүмкүн. Кимдир бирөө ажылыкка барып атат, бирок Кудай Тааланы сүйгөн үчүн эмес, эл көрсүн, эл айтсын деген болуп калышы мүмкүн да. А ким Кудай Тааланы чындап сүйгөн болсо, ал калган нерселерди шуурадай тизелеп тупарын аткарат экен да. Демек, сүйүүчү менен сүйүлүүчүнүн ортосундагы сүйүү терезелерин 5 сезимге чектеп коюш бул логика жагынан дагы, илимий жактан дагы туура эмес дейт да. Сүйүүчү менен сүйүлүүчүнүн ортосундагы терезелерди, ортодогу терезелерди 5 сезимге чектеп коюш. Ал болбосо чындыгында инсандын жан дүйнөсүндөгү көйдөн көзү, бул руханий көзү, жан дүйнөсүндөгү көйдөн көзү адамдын бетиндеги көзүнөн дагы бир нерсени көрүп таасирленгенден көбүрөөк таасирленет. Мисалы бир нерсени көрүп таасирлендиң, мисалчы. Көйдөн көзү акыйкатты угуп, акыйкатты туюп, көзү менен көргөндөн да көбүрөөк таасирлениши мүмкүн да. Мисалы пайгамбарыбыз айтып кое турган, пайгамбардын кулк мүнөзүн айтып берсе, пайгамбар адамгерчилигин айтып берсе, ал жан дүйнөсү менен, руху менен пайгамбарыбызды көзү менен көрбөсө дагы, бирок көйдөн көзү менен угуп атып, андан көбүрөөк таасирленип пайгамбар болгон сүйүүсү артып кетет да. Жүрөк көз көргөн нерседен дагы жүрөк түшүнүүдө дагы өткөрүрөөк дейт. Уккан кулактан дагы, жыттаган мурундан дагы көйдөн көз, жүрөк, рух туюуда, билүүдө өткөрүрөөк дейт. Мисалы пайгамбар айткан го, менден кийин ушундай бир үммөттөрүм келет, мага жолугуш үчүн бүтүндөй мал мүлкүн бергенге даяр болот дейт да. Ал пайгамбарыбызды көргөн жок, пайгамбарыбызды уккан жок, пайгамбарыбызды жыттаган жок, пайгамбарыбызды кол менен кармап көргөн жок. Бүт баары рухтун каналы аркылуу эле угуп билип туруп эле, бирок ошол доордогунан артык даже кем калбагандай пайгамбарды сүйүп калган үммөттөр келе тургандыгын пайгамбарыбыз кабар берип жатат. Демек, акыл менен түшүнүлгөн маанилердин сулуулугу кээ бирде көз менен көргөн, анан түшүнүлгөн нерселердин сулуулугунан дагы таасирлүү болот экен да. Кулак менен уккан нерселерден дагы. Мисалы канча адамдар, көптөн адамдарга, залкар адамдарга ашык болгон, же болбосо өзүлөрүнүн ойлоруна залкар деп билген, аларга ашык болуусу ошол алардын адамгерчилиги, баатырлыгы, жакшы сапаттары, илими, билими, калтырып кеткен эмгектери, ошого окшогон жакшы бир эмгектери, сапаттары себептүү тарыхта канчалаган кайып болуп кеткен адамдар ашык болуп, угуп эле ашык болуп калышкан. А болбосо иш жүзүндө көрө турган болсо анын кейпи жакпай калышы мүмкүн. Тарыхта ушундай бир аалымдар өткөн. Кейпи жөнөкөй болушу мүмкүн, серт жүздүү болуп калышы мүмкүн да. Бирок көзү менен көрбөй туруп эле, руху менен эле угуп, анан ашык болуп калган азаматтар, залкар адамдар канча. Алардын сап башында пайгамбарыбыз турат. Демек, бул жерде жанакы жогоруда айткан баягы сүйүлүүчү менен сүйүүчүнүн ортосундагы мамиле бул 5 сезим аркылуу гана болот дегендин туура эмес экендигин айтып атат да. Анан сулуулуктун ушундай бир абстрактуу өлчөмдөрү бар, аны акыл гана түшүнө алат. Кандай эле анын конкреттүү өлчөмдөрү бар, аны сезимдер түшүнө алгандай. Мисалы сулуулук көз менен, кулак менен, мурун менен бир нерсени жыттап, көрүп, кармалап, анан конкреттүү сезимдерге түшөт. Анан ошол конкреттүү сезимдер аркылуу 5 туюм менен анын сулуулукту биз түшүнө алгандай эле абстрактуу нерселер бар. 5 сезимге түшпөгөн. Көз менен көрө албайсың, кулак менен уга албайсың, мурун менен жыттай албайсың. Аларды биз акыл менен түшүнүп кое алат экенбиз да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инналлаха джамилун юхиббул жамал". Алла Таала сулуу жана сулуулукту жакшы көрөт дейт. Алла Таала өзү сулуу жана сулуулукту жакшы көрөт дейт. Демек, сулуулук бул ар тарабынан сүйүктүү. Ичинен дагы, тышынан дагы, маңызынан дагы, маанисинен дагы ар тарабынан сүйүктүү. Алла Таала болсо анын сулуулугу бар жогун камтып алат. Мисалы, кооз шекилдердин сулуулугу, гүлдөрдүн сулуулугу, көркөм жыттардын, райхандардын сулуулугу чындыгында акыйкатта бул Кудай Тааланын сулуулугу. Кандайча Кудай Тааланын сулуулугу десе, анткени ошол биз жактырып аткан көркөм гүлдөрдүн, кооз нерселердин
сулуулук берген, аны сулуу кылып жараткан Кудай Таала да. Ошол сулуу нерселерге караган, көркөм нерселерге караган, ошол көздүн көрүүсү менен пикирин, ойлонуусун чогуу топтосо дейт. Бир сулуу нерсени көрдүң, кооз гүлдү көрдүң, жыттуу гүлдү көрдүң, көзүң менен көрүп туруп эле, бул сулуу экен, кооз гүл экен деп эле калбастан, ошол жерден акылыңды кожо иштетсең дейт, пикириңди дагы иштете турган болсоң, экөөнү айкалыштыра турган болсоң, анда баягы пикириң гүлдүн сулуулугунан чыныгы сулуулукка алып жөнөйт дейт сени. Бул чыныгы сулуулук, бул гүлдү жараткан зат, бул Кудай Тааланын сулуулугунун бир көлөкөсү бул. Ошонун чагылуусу деп, ошонун жаратуусуна алып жөнөйт дейт. Ошондо баягы адам баягы неме да, Бейишнурда айткандай, кандай сулуу дебестен, кандай сулуу жаратылган деп калат да. Гүлдү карап туруп, анын ар жагынан Аллахка өтүп кетет. Таза табиятты, таза чырайлуу, сонун көркөм жаратылышты карап туруп, анын артынан муну жараткан Алла Тааланын сулуулугуна өтүп кетет. Кудай Таала кандай кудуреттүү, кандай сулуу, ушундай сулуу болот, ушундай көркөм болуп атса, мунун эгеси, мунун устасы мындан өткөн сулуу, мындан өткөн чырай, кудурет ошондо турбайбы деп Аллахка алып жөнөткөн да, акылчы. Ошо Куран Каримде акыл жүгүрткөн ошол экен да. Акыл жүгүртпөгөн адам ошол көзү менен эле баягы жерде токтоп калат экен. Акыл жүгүрткөн адам ошондон табияттан Аллах Таалага алып жөнөйт экен да. Демек, көзү менен албетте көдөн көзү менен, руху менен Кудай Тааланы сүйгөн жүрөк аны көзү менен дагы сүйөт. Көзү менен сүйүүсү кандай болот десе, Кудай Тааланын санатын, чыгармасын карап, анан ошол бул ааламдагы мейли жаратылыш болсун, мейли өсүмдүктөр болсун, айванаттар болсун, адамдар болсун, алардын сулуулугу, бул Кудай Тааланын санаты, Кудай Тааланын чыгармасы болуп атат да. Ошол Кудай Тааланын жамалынан, сулуулугунан келген бир тамчы экенин билет да. Кудай Таала сулуу болбогондо муну сулуу кылып жаратпайт эле. Чыныгы сулуулук ээси Аллах болуп аткандыгын анын чыгармасы аркылуу билет экен да. Ал эми жан дүйнөсү менен, руху менен ошол Кудай Тааланын толук кемелдигин билип, туюп түшүнөт. Анын сыпаттарын улуу экендигин билип, туюп түшүнөт. Анан Кудай Таалага болгон сүйүүгө жетилей турган нерсе бул сулуулук эле эмес. Эми айтып атпайбы, ошол ааламдагы табиятты көрүп, анын сулуулугун Кудай Таалага берип, анан ошол сени Кудай Таалага жетелейт деп атпайбы? Андан тышкары, ошол Кудай Тааланын бизге кылып аткан ихсаны, бизге кылып аткан жакшылыгы. Анткени баягы исламда айтылгандай, жубилатун нуфус ала хуббиман ахсана илейха, нафсилер ким ага жакшылык кылган болсо, ошону сүйүүгө табиятташтырылган. Ким сага жакшылык кыла берсе, ошону жакшы көрүп каласың. Ошондуктан баягы адам кейпине карап сүйбөйт да. Мисалы, кимдир бирөө күйөөсүнүн мээримдүүлүгүнө карап сүйүшү мүмкүн. Кимдир бирөө күйөөсүнүн диндарлыгына карап сүйүшү мүмкүн. Кимдир бирөө күйөөсүнүн ага болгон камкордугуна, ага болгон забота, вниманиясына карап сүйүшү мүмкүн да. Айтор ушул эреже экен, ким сага жакшылык кыла берсе, ошол жакшылык кылган адамды сен жакшы көрүп калат экенсиң. Нафсилер ушундай табиятташтырылган экен. Кудай Тааланын бизге берип аткан жакшылыктарычы, ааламда чындап ихсан кылуучу, чындап жакшылык кылуучу бир эле мухсин бар ааламда. Ал бир гана Аллах. Калгандары өтмө мааниде. Атаң жакшылык кылып атат, тууганың жакшылык кылып атат, бирок алардын жакшылык кылып атканы Кудай Тааланын ихсанынын, Кудай Тааланын жакшылыгынын көлөкөсү гана, тамчысы гана. Чыныгы ихсан кылуучу, чыныгы жакшылык кылуучу бир гана Алла Таала. Булар болгондо себепкерлер. Чыныгы жакшылыктын ээси, чыныгы сый ээси Кудай Таала. Андан гана бардык жакшылыктар, андан гана бардык неаматтар ошол заттан гана келет. Демек, жакшылап ой жүгүрткөн адам бул дүйнөдө бардык жакшылыктардын булагы, бардык жакшылыктардын, сый неаматтардын ээси бир гана Аллах экендигин акыл жүгүртүп аны таба албайбы дейт, сөзсүз таба алат дейт да. Эми ошол Кудай Таалага болгон
сүйүүнүн эки түрү бар дедик. Бирөөсү нафсибизге, рухубузга, жан дүйнөбүзгө салынган ал мисак деле. Төрөлгөндө ошол ал мисактагы фытрат менен төрөлгөнбүз. Бир Кудайга болгон ишеним, инстинкт менен ошого мен менен атеисттер да, кафырлар дагы кыйын абалдарда, кыйын жаарга такалып калганда, о Кудай деп Кудайдын кудуретин, мээримин, жардамын үмүт кылып атпайбы? Миллион миллиарддагы мусулмандар айтпай эле койгон, мен менен атеисттер. Ошол убакта рухундагы Аллага болгон сүйүүсү ойгонуп атат да, ушундай кыйынчылыкка туш болгондо. Анда пенденин аракети жок. Экинчиси болсо пенде өзүнүн кесиби менен, аракет кылуусу менен, мээнети менен ошол сүйүүнү арттыра турган сүйүү бар экен, мына хуббул каспий деп коет да. Пенде өзү кесип кылып жүрө турган сүйүү. Бул сүйүү тууралуу Кудай Таала Куранда жогоруда айткандай 3-4 аятта айтты. Демек, ошол экөөнүн айырмасын айтып атат. Биринчи сүйүү тууралуу Кудай Таала кабар түрүндө, жана бекемдөө түрүндө кабар берген. Экинчи кесип аркылуу кесип кылып жете турган сүйүүгө Кудай Таала даават жана багыттоо методикасы менен кабар берген. Эй пенделерим, силердин жүрөгүңөргө, рухтарыңарга мага болгон сүйүүнү орноттум. Бул кабар түрүндө болуп атат жана такрир, бекемдөө түрүндө болуп атат. Экинчиси болсо, эй пенделерим, эми ошол сүйүүңөрдү эми арттыргыла, көбөйткүлө. Ал үчүн мындай кылгыла, мени эстегиле, менин жакшылыктар менден экен деп билгиле, деп аны Кудай Таала бир даават методикасы менен жана таужих, багыттоо методикасы менен кабар берген. Демек, ошол инсандын Алла Таала болгон махабатын өстүрө турган жол кайсы? Натыйжада нафси каалоолоруна каршы анын махабатын үстөн кыла турган. Эң биринчи жол бул Кудай Тааланы көп эстөө, зикирди көбөйткөн. Зикирди көп кылуу, аны көп эстөө, жана Кудай Таала мени көрүп турат, муракаба, ихсан, Кудай Таала мени көрүп турат деген сезимдин үстүндө иштөө, ошол Кудай мени көрүп турат деген сезимди алып келүүнүн үстүндө иш кылуу, бул биринчи жол ошол экен. Анан ошол айтып атпайбы? Зикир, анан Кудай Таала мени көрүп турат деген сезимди көбөйтүү депчи. Ошол сезимди көбөйтүүгө жардам бере турган эң чоң белек, эң чоң курал бул ар бир нематты булакка байлоо дейт. Ар бир нематты немат ээсине берүү дейт. Ар бир жакшылыкты немат ээси ким? Бул мунайим болгон Аллахка берүү дейт да. Пенде ушул метод менен өз нафсин тарбияласа, көнүгүүдөн өткөрө турган болсо, бир канча заман өтпөй анын жан дүйнөсүндө Кудай Таала болгон бизге айкөлдүк менен жакшылыктарын жамгырдын санындай жаадырган Аллага болгон сүйүү жан дүйнөсүндө өсүп чыгат дейт. Эгерде ар бир нематты Кудай Таалага байлаганды үйрөнүп, көнүгүү кылып башыга турган болсок. Анткени себеби бул ошол жүрөктө Аллага болгон махабаттын отун жандыра турган өтө таасирлүү метод экенин пайгамбарыбыз өзү айтып өткөн экен да. Мынтадан карасаңыз, пайгамбар алейхиссалам айтып атат: "Ахиббуллаха лима югаззикум бихи мин ни'амихи." Кудай Тааланы жакшы көргүлө. Кайсыл жол менен, кантип десе, силерге берип аткан мол нематтары аркылуу. Силерге берип аткан, жаадырып аткан сансыз сый, жакшылыктары аркылуу Аллах Тааланы сүйгүлө деп атат. Демек, пайгамбарыбыз ар бир жакшылыкты, жакшылык ээсине байлаганды үйрөнгүлө, нафсиңерди машыктыргыла деп атат. Мисалы, дасторкон үстүнө азыр мына Кудай буйрса, бир саат деген ооз ачар болот, дасторкон үстүндө олтурдук. Ушундай аппетитибизди ача турган, табитибизди тарта турган ушундай бир сонун тамактар алдыбызга коюлат. Ошолорго жамгырды асмандан жаадырган ким? Аллах. Жерден чыгарган. Алдыбызда сүт турат, каймак турат, эт турат. Ошолорду бизге багындырып койгон ким? Аллах болбой ким? Анан соң аны жегенден кийин даратканага киребиз. Керектүүсү денеге сиңип, витамин болуп, кан болгондон кийин ашыкчасы денеде болуп калат. Аны кимдин жардамы менен ошол ашыкча нерсени чыгарып атабыз? Мына пайгамбарыбыз үйрөтүп атпайбы? Бисмиллах, тамак жегенде бисмилла деп айткын. Аллахтын аты менен, бул Алладан келди депчи. Тамак жеп бүткөндөн кийин алхамдулиллахи ат'амана ва сакана ва жаалана минал муслимин. Бизге тамак берген, биздин чаңкообузду кандырыш үчүн суусундуктарды берген жана бизди мусулман кылган Аллага мактоолор болсун деп ар бир немат учурунда Кудай Таалага байлаган дуаларды үйрөтүп атат. Маснун дуалар өтө маанилүү да. Андан кийин туалет
туалетке кирип атканда да бисмилла Алланын аты менен деп, шайтан менен пенденин аврат ортосундагы сөз бул бисмилла да, алар көрбөй калат. Чыккандан кийин гуфронака, о Кудай, ушу денемдеги уулуу ашыкча нерселерди чыгарганыңа алхамдулилла, сага рахмат, азхабанил аза ва афани, мен денемдеги ыза бере турган ашыкча нерселерди чыгарып, мага ден соолук, саламаттык берип атасың деп, даже туалеттен чыккандан кийин дагы Кудай таала болгон Кудай тааланы эстөөгө пайгамбар үйрөтүп атпайбы? Андан кийин келип алып колубузду жуйбуз. Колубузду жууп атканда жашоонун тазалык символу кылып койгон, ошол тазалай турган, тирди кетире турган каражат кылып Кудай таала сууну кылып койду. Эгер суу болбогондо 3 күн ичинде биз өзүбүздөн өзүбүз жиркенип, өзүбүздөн өзүбүз качып калат элек да. Ошол суу белеген ким берип атат? Алла таала берип атат. Андан кийин эртең менен анан курсагың тойгузуп, даратканага кирип, чыгып кол полуң жууп, кийимди кийип алып, кийим кийип атканда алхамдулиллахи касани хаза сауба, ушул кийимди мага кийгизген Алла таалага мактоолор болсун деп кийим кийип атканда дагы Кудай тааланы эстетип атат пайгамбарыбыз. Анан үйдөн чыгып атканда да кайра бисмилла Алланын аты менен чыгам. Мен эгер өзүм чыга турган болсом, мен өлүп калам. Анткени себеби эшиктен чыкканда душмандар толтура. Душмандар толтура дегенде толтура микробтор, толтура вирустар бар дейт. Көзгө көрүнбөгөн ушундай бир вирустар бар, аны микроскоп менен 100 000 эсе чоңойткондо көрүнөт. Андай вирустун 1000 түрү бар. Бир эле грипптин канча түрү бар. Ар бир оорунун канча түрү бар. Ошондуктан салават айтканда ошол оорулардын санынчалык пайгамбарга салават айтам деген бекеринен эмес да. Оорулардын санын санай албайт экенбиз. Ошончо душмандар турат. Эгер Кудай тааланын жардамы болбосо, Кудай таала берген иммунитет болбосо, бир эле вирус бизге кирсе болду, бизди жыгытат. Ошого бисмиллахи таваккалту алаллах, Аллахтын аты менен Аллага тобокел кылдып чыктым деп, кайра эштен чыгып атканда кайра неаматты Кудай таалага байлаттырып атат пайгамбарыбыз. Андан кечинде чарчап келесиң, чарчап келгенден кийин организм бардыгы чарчады. Анан төшөккө жатканда бүт ошол чарчоогуңдун баары кетет, организм эс алат, бүт баары кайра восстановление болот. Ошого неамат бисмиллахи бисмилла Аллахума бисмика амут вахи, о Кудай, сенин атың менен азыр уйкуга кирем, өлүмгө кирем, кичи өлүмгө. Сенин атың менен кайра тирилем деп, кайра Кудай тааланы эстөөгө чакырып атат. Андан кийин ойгонсоң болду, уже бодрыйсың, шаңдуусуң, баягы күч кубаттың кайра кайткан, мээң эс алды, организм эс алды, бүт баары эс алды. Алхамдулиллахи ахяна ба'да маматана ва илейхи нушур. Бизге кичи өлүмдүн иниси болгон өлүм бергенден кийин, уйку бергенден кийин бизди эс алдырып, кайрадан бизди өлүмдөн тирилтти, бизге жашоо берди деп, кайра уйкудан турар менен кайра ошол уйку неаматын, организм эс алгандын Кудай таалага байлоого пайгамбар үйрөтүп атпайбы? Мына ошол ар бир неамат эсине байлаш адамда ошол ихсан сезин алып келет экен, муракаба, Кудай мени көрүп турат деген сезин алып келет экен. Маснун дуага бекем болуш керек. Маснун дуа пайгамбарды эстетет, пайгамбарыбыз Алла тааланы эстетет да. Мен деген аалымдар айтышат, Бадиузаман Сайд Нурсид рахимахулла китептеринде айтат, ошол мен деген аалым, олуялар, кутуптар руханий кезүүлөрдү кылганда пайгамбарыбыздын маснун дуалары беркиндей дуалардан 1000 эсе даражасы бийик экенин кабарлашкан дейт да. Пайгамбарыбыздын маснун дуалары, өзүңдүн устазың, муршидиң сага бир дуа тапшырма кылып бериши мүмкүн, аны да аткарыш керек, нур үстүнө нур. Бирок пайгамбарыбыздын өзүнөн келген прямой дуаларда нур көбүрөөк экенин айтышкан да. Демек, ушундай машыга турган болсок, биздин жүрөгүбүз Кудай тааланы сүйө турган бир идиш болуп калат. Кудай тааланын махабаты жанакы аятта айтылгандай, "Валлазина амана шадду хубба лилла", имандуулардын Аллага болгон махабаты өзгөгө болгон махабаттан күчтүүрөөк дейт. Башка нерсени жакшы көрө берет экенбиз, бирок Аллага болгон махабатыбыз күчтүүрөөк болот экен да. Экинчи жол. Демек, биринчи жол инсандын Аллага болгон махабатын өстүрө турган биринчи жол Алланы көп эстөө, Алла мени көрүп турат деген ихсан сезим үстүндө машыгуу. Анын эң жакшы жолу ар бир неамат эсинө чыныгы мунаим болгон Алла таалага байлаганды үйрөнүш. Экинчи жол болсо, колдон келишинче арам нерселерден тыйылыш, арам оокаттардан тыйылыш, арам жолдордон алыс болуш. Бул тууралуу майда чүйлөп айтыштын орду башка жерде, ал фикх маселеси. Оозго кирген арам тамак, үйүңдүн бир бурчунда орун алган арам оокаттар, мунун бардыгы арам нерселерге кирет.
арам жеш десе эле мындай бир жеп аткан нерсең арам болбосун, ичип аткан сууң арам болбосун, анан бирок тиги буюмуңду арам жол менен ала бер, тиги оокат жайыңды арам жол менен ала бер деген сөз эмес дейт. Баарын камтыйт дейт. Ошол арам жебеши мүмкүн, бирок дейт бушта турган бир оокатың арам болуп калышы мүмкүн. Ушунун баардыгы камтылып, ушунун баарынан алыс болуш керек деп атат да. Анткени себеби арамдын таасири үйгө да өтөт экен, биздин организмге, денебизге да өтөт экен жей турган болсок. Анан натыйжада жүрөктү катуу кылат экен. Жүрөктү катуу кылат экен дагы. Жүрөк катуу болгондо инсан жырткычтыгы бияктерээк алып келет экен. Иннаху кана зулуман жахула дейт го. Ал инсан чектен ашкан залым дейт го. Инсандын жүрөгү катуулаганда жырткычтардын зулумдугучу эчтеке болбой калат экен. Байкуш арстан барып бир эликти баса калып жеп, анан каниет кылып, шүгүр кылып, көлөкөсүндө уясын эс алып, ошо менен бир жумабы ушундай эс алып жатып калат экен да. Мергенчилер барып туруп ал кайбирендери кырып салышы мүмкүн. Браконьерлер барып туруп балыкты тиги икрасын таштап атабы, төлдөп аткан мезгилби кызыктырбайт барып туруп тонналаган балыктарды кораблга жүктөп кетиши мүмкүн. Болбосо керт башына, мисалычы, адамдын зулумдугу күч алганда, анын жүрөгү таш болгондо жырткычың конфет болуп калат экен да. Адам деген тиран болуп калат экен. Сталинге окшогон адамдар ошондон келген да. Канча адамдарды кырып салат. Чымын өлтүргөндө өлтүрүп койгон го. Анан дайыма арам жеген адам, арам колдонгон адамга үйүнө кирип атканда негизи эле Кудайды, Алланы эстетсең, ал эстегиси келбей калат экен. Эстебейт дагы экен, же эстегиси да келбей калат экен. Алла Тааланын жакшылыктарын, сый неаматтарын ушундай жейт пайдаланат экен. Анын булагын ойлонуп калбайт экен. Ушуну Алла берип атат, мага ушул Кудай Тааланын жардамы менен келип атат ушул дебей да калат экен. Анан нафсисине дагы мындай бир подсказка кылбайт экен. Балким Кудай Тааланын жакшылыктарын ушундай бир чөмүлөт экен. Бирок ошол жакшылыктын ээси болгон Аллах Таалага эч бир шүгүр келтирбейт экен. Анын айкөлдүгүн мойнуна албайт экен. Мен кылып атам, мен иштеп атам, мен таап атам деп бүт баарын өзүнө бере берет экен. Мынтип арам жей берсе, арам колдоно берсе, арам жолдо жүрө берсе эмнеге алып барат? Бул жүрөгү катып калат экен да. Жүрөгүн дат басып калат экен. Бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде калла бал рона ала кулубихим ма кан яксибун, жок алар кайталанма түрдө, тооба кылбастан, үстөк бир арам нерсени кыла берип, алардын жүрөктөрү дат баскан дейт. Адам жүрөгү дат баскандан кийин Кудай Тааладан жүз буруп, Кудай Тааланын караманчылыгын унутуп калат экен дагы. Анан жаман натыйжаларга барат экен. Демек ошол экинчиси арам нерседен, арам оокаттан, арам тамактан алыс болуш. Анткени бул жүрөктү катуулатып салат экен да. Үчүнчү жол болсо солих адамдар менен чогултуруш. Фасыктардын чогулушунан алыс болуш. Фасык деген чоң күнөө кылгандар. Арак ичкендер, наша чеккендер, гыйбат кылгандар, казино ойногондор. Мына ошол фасыктардын чогулуштарынан алыс болуш. Арам нерселер болуп аткан жерлерден, жыйын чогулуштардан кетип калыш. Солихтер дегенден максат, солихтер эки тайпага бөлүнөт дейт. Бирөөсү карапайым калк. Карапайым калктын арасындагы жүрөктөрү таза, кек сактаганды билбеген, өч алам дегенди билбеген, мындай момун, ушундай бир мүнөздөгү карапайым адамдар болот дейт. Булар дайым өзүлөрү жакшылык кылганга мындай умтулушат, жамандыктан алыс болушат, жамандыктын себептеринен дагы алыс болушат. Аларды карасаң дайыма Кудай алдында өзүлөрүн күнөөкөр билишип, Кудайга татыктуу ибадат кыла албайтам деп өзүлөрүн бир Кудай алдында бир кемчиликтүү билишип, ушул касиеттер менен Кудай Тааланын кечиримин, Кудай Тааланын мээримин тартышат дейт да. Булар тууралуу Алла Таала Кур'ан-ы Каримде кыскачараак мындай деген: Астаиду билла wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Эртелиге чегесин эстеп дуа кылгандар менен биргеликте болууга өз нафсиңди көндүр, сабырдуулук кыл. Сабырдуулук кылып, нафсиңди көндүрүп, эртелегеч эгесинин ыраазычылыгын көздөп, эгесине жалынып жалбарган адамдар менен биргеликте болгун. Дүйнө жашоосунун кооздугун көздөп, алардан жүзүңдү албагын дейт да.
Аллаху алам бул аят жанакы пайгамбарыбыз Меккенин ак сөөктөрү менен Курайштар менен даават кылып, алар исламга келип калса экен, ушулар элдин лидери, ушулар исламга келе турган болсо, артынан элдер тайпа ууру болуп исламга келет деп аларга мындай даават кылып атканда, Умму Мактум келип, Абдулла ибн Умму Мактум көзү сокур, көз айсыз сахаба келип, пайгамбарыбызга көңүл бурусун, даават кылуусун суранып калат. Пайгамбарыбыз кичине жактырбагандай бир назар менен карайт. Анткени бул макам пайгамбарыбыз бош болуп турганда келбей, анан маанилүү мезгилде келип алаксыткандыгы үчүн Кудай Таала кийин аларга караганда буга көңүл бурганың жакшыраак болбойт беле, тилер уккусу келген жок дегендей. Бирок бул аят буга түшпөптүр. Бул аят жанакы Нух пайгамбарга байланыштуу экен, баягы пайгамбарга деле айтор экөөндө тең ушул окуя болгон. Байлар келип туруп мындай деген да: макул, биз сенин дааватыңды угабыз, бирок жаныңдагы кедей кембагалдарды жаныңан айда. Мына алардын жанында туруш биз үчүн позор, уят. Мына алардын кийимин кара, алардын жытын кара, мына алардын жашоодогу статусун кара. Биз деген кимбиз? Уят болот. Биздин статус түшүп кетет. Кой, буларды жаныңа алба. Бизге даават кылам десең, мейли даават кыл, бирок биздин жаныбызга кел, мына аларсыз кел. Мына аларды аралаштырба дегенде ушул аят түшүп атат да. Бардык пайгамбарларга түшсө керек, пайгамбарга дагы, Нух пайгамбарга жок дейт. Ошолор менен чогуу болду атат да. Ошого пайгамбар алейхисалам айтып атат: "Рубба ашхас агбар зи тимройни балияйни матфун бил абваб лав aqsam Аллахи ла баррох" дейт. Ушундай адамдар бар дейт. Ашас дейт. Жашоонун кыйынчылыгынан, жашоосунда колу жука болгондуктан чачы уйпаланган дейт. Кийимдери чаң баскан дейт. Эски кийим кийип алган дейт. Эч ким ага көңүл бурбайт дейт. Эч ким аны конокко чакырбайт, эч ким аны сыйлабайт, эч ким аны эстеп да койбойт дейт да. Эшиктерден айдалган дейт. Ар ким эшигин алдынан кет эшигиmin алдынан, эшигимдин көркүн бузбай, коромдун көркүндө жол бо жерден деп ушундай бир адамдардын айдалган адамдар бар дейт. Бирок Кудай Таала касам иче турган болсо дейт, Кудай Тааланын касамын өтөп коет дейт. Кудайга касам иче турган болсо, Кудай анын үнүн угуп, анын айтканын кылып, касамын өтөп кое тургандай ушундай бир адамдар бар дейт. Албетте, бул жерде ошентип чачың уйпаланып калсын, кийимиң жамачы болуп, эскирип калсын, жүдөп кал деген сөз эмес. Бирок ушундай бир жупунуу жөнөкөй адамдар болот экен. Алла Тааланын мээримин, райымын, Алла Тааланын рахматын тартат экен да. Хадистерде келет го. Эгерде лаула шуйхур рукка, рүкүү сажда кылган абышкалар болбогондо депчи, анда силерге бале чакалап жаамак депчи. Ошондой эле хадистерде келет го. Кудай Таала коом арасында мындай бир элге билинбеген, чакырылбаган, бир маани берилбеген адамдарды жакшы көрөт депчи. Анткени себеби буларда текебелик деген болбойт экен. Буларда атак-даңкка жетейин деген бир ышкыбоздук, бир малга болгон амбиция ушундай болбойт экен. Ушундай бир Кудайым ыраазы, Кудайды ыраазы кылып жашасам, арамдан алыс болсом деп кек сактаганды билбеген, бир жамандык кылайын дегенди билбеген, көбүнчө айыл жергелеринде ушундай бир аталар болот. Ошолор сөзсүз дуба кылдырыш керек да. Эгерде ушундай түрдө адамдарды таап калсаң, анда булар менен чогуу бол дейт. Булар менен чогуу болуусуң, алардан илим алуу максатында эмес дейт. Буларда илим деле жок дейт. Булар Алланын рахматын, мээримин тартат дейт. Ошол булар себептүү Алланын рахматына, мээримине туш болуп калуум үчүн деп атат да. Солихтердин биринчи тайпасы ушулар дейт. Экинчи тайпасы бул илимине амал кылган аалымдар дейт. Илимине амал кылган аалымдар жана дүйнөгө жана мансапка зухуттук кылганда дейт. Дүйнөгө кызыкпаган жана мансапка, атак даңкка кызыкпаган аалымдар өз нафсилерин такыбалыктын туу чокусу менен нафсилерин ушундай бир чектеп коюшкан адамдарга жакшылыктардын иштерин ачып беришет, шариаттын эшиктерин ачып беришет. Курандан, сүннөттөн, муштакит аалымдардын иштихаттарынан булардын Кудай Таала менен болгон сааттаган холваттары бар дейт. Жалгыздыкта Кудай Тааладан, адамдардан обочолонуп бөлүнүп алып, тахажжудтун акыркы 3-бөлүгүндө Кудай Таалага зикир кылышат, дуа кылышат, ыйлашат, жалбарышат. Ушундай бир Кудай Таалага менен болгон түнүн акыркы бөлүгүндө сааттаган ушундай бир байланыштары бар болгон роббани, алим, муршид алымдар болот дейт. Эгерде Кудай Таала сага өлүшүңө ушундай жазып, ушундай бир роббани, муршид алымга жолугуп кала турган болсоң, ага болгон байланышыңды бекемде,
аны менен анын мажлистерине катыш, анын сухбаттарына катыш, алардан илим алгын жана аны өзүңө, өз нафсиңе муршит кылып алгын дейт. Өзүңдүн рухуңа, өзүңдүн жан дүйнөңө, Аллахка алып бара турган жолго гид кылып алгын дейт. Кандай эле Түркияга барганда, чет мамлекетке барганда, умрага барганда, сен билбейсиң, биринчи жолу бардың, гид колуңан жетелеп алып, мына бияктан киресиң, буяктан чыгасың, моундай кыласың, мону тигиндей кыласың, буяка мындай деп баарын көргөзүп бергендей, бул дагы руханий саякат да, руханий сапар. Ошол руханий сапарда, ошол рухубузду Кудай Таалага жеткирүүдө ошондой роббани муршит аалымдардын ролу өтө чоң экен. Мындайды жашооңдо тапсаң, бекем кармангын дейт да. Жана аны өзүңдүн диниңе советник кылып ал дейт. Диниңе кеңешчи кылып ал дейт. Устаз ушундай, ушул жерде ушундай абал болуп атат. Эмне кылайын? Алайынбы, албайынбы, барайынбы, барбайынбы, берейинби, бербейинби, кандай болот деп бир диниңде аны өзүңө бир кеңешчи кылып алгын дейт. Майда чүйдөдөн болсо да сураш керек да. Өткөндө кечээ эле бирөө тиги стоматология тиш тазалатканы барса, доктор деген оозун ачтырып салыптыр. Жөн элечи. Эми ачтырбай койсо да болот эле да. Уколун сайып тазалап кете берсе болот эле. Суу ичип ачтырып салыптыр. 60 күн кафарат. Бир күн казасы менен кошуп туруп. Анткени бул ал муршит, роббани аалымдын шариатты билүүсү сени хидаятка алып барат. Такыбалык менен, такыбалыгы болсо сенин руханиятыңды өстүрөт, Кудай Таалага байлайт дейт. Жеңил ойлулук, нафсиңдеги жеңил ойлулуктарды кетирип, рухуңду Кудай Таалага жетилдейт дейт да баягы. Чындап эле, субханалла. Ошондой роббани аалымдар, субханалла. Бурда биздикилер ошондой болуп атпайбы мына? Албетте устаздар көп, бирок как муршит катары Түркияга чейин барышып, чет мамлекетке барышып, балки мурда мындай көп болгондур. Ар бир райондо болгондур. Ар бир айылда болгондур. Аллаху алам. Бирок Кудай сактасын, шарият өкүмдөрүн билбеген, ислам акыйдасын билбеген адамды өзүңө муршит кылып албагын дейт. Эми албетте бул баягы араб дүйнөсүндө айтып атат. Эми араб дүйнөсүндө жакшысы да көп, жаманы да көп да. Мисалы биз 7 миллионбуз. 7 миллион арасынан эле момча таланттуулар, илимдүүлөр, билимдүүлөр, азаматтар чыгып атат. Эгер 70 миллион болсо, да канча азаматтар чыгат эле. Бирок ошол эле мезгилде келесилер дагы кичине чыкмак да. Ага да ыктымалдуулук көп да, туурабы? Анын саарындай өзүнүн мамлекетиндегин айтып атат. Эскертин аябай бериптир бул жерде, анткени себеби ошол Сирия мамлекетинде мындай роббани, муршит, чыныгы докторлордон тышкары мындай бир жасалма фальшивыйлар да көп окшойт да. Ошого бияқта эскертпей бериптир, эми бизге тиешеси деле жок деп ойлойм. Кыскасы көңүл бургун дейт. Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетүүдө бул Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетүү илимдин чырагы менен гана болот дейт. Илим болсо амалга жетелейт дейт. Бир нерсени билсең анан амал кылып баштайсың да. Амал болсо илимдин хидаяты менен айкалыш керек дейт. Илимдин хидаяты менен айкалышпай амал кыла берсең дагы ал дагы болбойт да, текке кетип калышы мүмкүн. Но ошол илимдин хидаяты менен айкалышкан амал сенде коркууну, сенде сүйүүнү жаратат дейт. Кимде ким экөөнү тең жеттим деп даба кылса дейт. Мен илимге да жеттим, Аллага да жеттим, сүйүктүмө да жеттим деп даба кылса, бирок илими жок болгон болсо дейт, илими жок туруп, анда бул жалган сүйлөйт дейт да. Кудай Таалага болгон сүйүүнүн мөмөсү кандай мөмө берет? Эгерде инсан Алла Тааланы жакшы көрө турган болсо, ага болгон махабаты ойгоно турган болсо, анын мөмөлөрүнүн эң улуусу, анын түшүмдөрүнүн эң ыйыгы ошол сүйүктүүсүн ээрчит. Жакшы көргөн Аллах Тааланы ээрчит. Аны ээрчиш албетте анын буйруктарын аткаруу менен, тыйыларынан тыйылуу менен болот. Бул жерде бизге жол көргөзүп бере турган нерсе бул пайгамбарыбыздын сүннөтүн кармануу болот дейт. Пайгамбардын сүннөтүн кармануу бул мазхабты кармануу менен болот. Анткени себеби тилекдамла көп айтып калат. Баягы пайгамбардын сүннөтүн хадистерин прямой алууда баягы чийки эт сыяктуу биз аны күттүп болуп өлөбүз. Аны аалымдар туура түшүндүрүп, бул хадистен моундай түшүнүш керек, моундай өкүмдөр чыгат деп алар бир ашканадагы бир повар сыяктуу болот. Анын саарындай, демек
Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетүү бул Куранды ээрчиш менен болот. Куранды ээрчиш үчүн пайгамбарыбыздын суннасын ээрчиш керек. Пайгамбар суннасын ээрчиш үчүн пайгамбардын суннасын түшүндүрүп берген мазхабты ээрчиш керек да. Саиди биле кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум. Айткын эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, анда мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди жакшы көрөт жана күнөөлөрүңөрдү кечирет дейт. Мухаммад Саид Рамазан Бутейдин ондай китеби бар да. Алла мазхабияту ахтору бидатин тухаддиду аш-шариат ал-исламия. Мазхабсыздык ислам шариатын коркунучка салган эң коркунучтуу бидат деген эмгеги бар. Мазхабсыздык ислам шариатын коркунучка салган эң чоң бидат деген эмгегинде Альбани менен болгон муназарасын айтат. Аны менен диспутка барган экен. 3-4 сааттай болгон экен да. Ошол диспут дебатында Бухарадан чыккан Ходжанди деген бир аалымдын Куррос деген бир китеби бар экен. Анын бүгүнкү күндө көптөгөн салафийлер первоначальный мындай бир салафизмдин мындай первоначальный жаңы келгендерге мындай көп сунушталган китеби экен да. Ошол китебинде ушундай деп неметиптир. Мазхабты ээрчишти мындай бир адашкан бир философторду ээрчигендей эле кылып көргөзүп коюптур. Анан ээрчисең дагы бир мазхабты ээрчигенге болбойт, монтип тергилеп ээрчишиң керек дептир да. Тергилеп ээрчиш бул деген көңүлүң каалаган нерселерди ээрчигенге алып барат дейт. Көңүлүң каалаган нерсени, нафсиң каалаган нерсени ээрчиш бул арам дейт. Арамдан сактаныш бул важип дейт. Демек мазхаб карманыш важип дейт да. Ошондуктан да биз гит болуп иштеп жүрөбүз. Жайында гит болуп иштеп калам мына. Мазхаб кармаган адамдар келип калат, арабтар. Арага чыгып коет. Музык коет, антип коет, мынтип коет. Шарияттан бир жол таап алган. Көрдүңүзбү? Ошондуктан Аллах Таалага болгон Алланы жакшы көрүш демек мазхаб кармоо ошого да алып барат. Андан кийин Алла Тааланын инсан Аллага болгон махаббаттын даражалары бар экен. Алла Таалага жакындаган сайын баягы толук кемел болуп артып отурат экен. Анан даражасы бийик болгон сайын адамдар уже важиптерге чектелбей, важиптен ары аттап уже мустахабтарга өтө баштайт экен. Кимдир бир 5 убакыт намаз менен чектелип калса, ал уже нафил намаздар менен, тахажжуд менен ар жагын өтө баштайт экен, мустахабтарга өтө баштайт экен. Махаббаты өскөн сайын адамдарчы. Биринчи мөмөсү Аллага болгон махаббаттын биринчи мөмөсү буйруктарын аткарат дедик. Дагы аткармак туруп мустахабтарга аша баштайт дедик. Экинчи мөмөсү болсо Алла Таалага жолугууну уже ашыктык менен күтө баштайт экен. Алла Таалага жолугууну жакшы көрүп калат экен. Анткени себеби логично дейт да. Инсан эмнени жакшы көрсө, ошол нерсеге жолугууну жакшы көрөт дейт. Ошол нерсеге жолуккусу келет дейт. Ага жакын болгусу келет дейт. Албетте Аллах Тааланы жакшы көргөн зат ага болгон жолугуусу кайсы нерсеге күрөөгө коюлган? Бул жашоодон кетүүгө, өлүмгө күрөөгө коюлган да. Өлсөң анан Алла Таалага жолугасың дегендей. Демек, Алланы сүйгөн адам, Алланы чындап жакшы көргөн адам өлүмдөн коркпойт дейт. Өлүмдү жаман көрбөйт дейт. Анткени Аллага болгон махаббаты ушул нерсени талап кылат экен, өлүмдү күтүп калат экен. Өлүмдү бир дос катары билип калат экен. Сүйүктүсүн алып бара турган жолду бир гана өлүм деп билгендиктен, өлүмдү бир жакшы нерсе деп гана билип калат экен. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ман ахабба лиқааллахи ахаббаллаху лиқааху". Ким Аллах Таалага жолууну жакшы көрсө, Аллах Таала дагы ага жолууну жакшы көрөт дейт. Ким Аллага жолууну жакшы көрсө, Аллах дагы ага жолууну жакшы көрөт дейт. Бул башка бир хадисте келет. Айша энебиз бул хадисти укканда: "Я Расулалла, бул деген өлүмдү жек көрүш да. Баарыбыз эле өлүмдү жакшы көрө бербейбиз го" дегенде, өлүм учуру келгенде, өлүм сааты келгенде, пенденин күнөөсү кечирилгендигин, ошол Аллага болгон махаббаттын берекесинен жакшылык ээ болгондугу көзүнө көрүлгөндө, бейиштеги даражалары, Алланын сый-урматы, жакшылыктары көрүлгөндө, бул дүйнөгө мусор сыяктуу болуп калат экен. Эч калгысы келбей калат экен. Эртиреп жаным чыксын деп калат экен.
Кудай Таала да ага жолугун жакшы көрүп калат дейт. А тескерисинче ким Аллага жолугуну жаман көрсө, Аллах да ага жолугуну жаман көрөт деген хадис бар. Ал жерде ошол хадисте келет, өлүм учур келгенде тозоктогу абалын, кабырдагы жаман абалдарын, жазаларын көргөндө бул адам эч өлүүнү каалабай, Аллага жолугуну каалабай калат экен, өлүүнү каалабай калат экен. Алла дагы буга өлүүнү, жолугуну каалабай калат дейт да. Солих адамдардын арасынан канча адамдар бар. Мисалы, Хузайфа радhiyallahu anhu өлүм учурунда Хабибун жаала факатин, о сүйүктүм, мен кыйын муктаж болуп турган чакта мени сүйүктүм мага келтат деп өлүм учурунда сүйүүнү менен тосуп алган. Анткени себеби Аллах Таалага жолуккантат. Ошол эле Муаз радhiyallahu anhu муштахид мутлак даражасына жеткен, Йеменге пайгамбарыбыз исламды жайыш үчүн жөнөткөн адам өлүм учурунда ухнукни ханакотик, о Кудай, канча муунтсаң муунткун, канча дебимди кыссаң кыскын, ыззатыңа касам ичем, сен билесиң менин жүрөгүм сени сүйөт деп Алла. Не кылсаң ошо кылгын, мен сени сүйөм деп атат деди. Жаны чыгып атат, кыркырап атат, деми кысылып атат. Бирок ошондо да Кудай Тааланы сүйөт экендигин Муаз ушундай билдирип атат радhiyallahu anhu. Ошондой эле Билал радhiyallahu anhu өлүп атат. Өлбөшөн жатат, аялы ыйлап атат. Я сауата, о каты күн, о караңгы күн, бакытсыздык деп атат. Билал радhiyallahu anhu, я жок, антип айтпа, я фархата дейт, о кандай сүйүнүч деп атат да. Одан налко мухибба, эртең азыр Аллахка жолугам, пайгамбарга жолугам деп атат да. Имам Газали радhiyallahu anhu'нун иниси болгон экен, бир тууган иниси. Ахмад рахимахуллах. Бул адам айтып атат, ошол агам кайтыш болор күнү, агам биринчи күнү кайтыш болду дейт. Имам Газалин айтып берип атат да, бир тууган иниси Ахмад айтып атат. Агам биринчи күнү кайтыш болду, багамдат намазын окудук дейт. Багамдат намазды окугандан кийин дааратың кайрадан жаңылады дейт. Анан мага кепинимди алып келгиле дейт. Кепинди алып келдик дейт. Кепин алып келгенде кепинди өп туруп эмне деп атат? Көп чекесине тигизип туруп, саман ва таатан, о Кудай, уктум, моюн сундум. Духул алал малик. Падышага кириш үчүн даярмын деп атат да. Падышага кириш үчүн уктум, моюн сундум, даярмын деп кепинин өп чекесине тигизип, анан багымдаттын исфирор болуштун алдын, кичине мындай багымдат окугандан кийин бир аз саргарып, кишинин караны көрүнүп калыштын алдын уже кете берди дейт да. Халид Эртугрул дегендин эмгектеринде көптөгөн адамдардын кайтыш болгондорун жазыптыр. Ошо кайтыш болуп аткан мезгилде, о жараткан, мен алдыңа келдим мына деп жан бергендер толтур болуптур. Кырсык учурунда канчалаган немелердин, каармандардын өмүрү менен болгон окуялар да. Карасаң, Кудай Тааланы ушундай бир өлүм учурунда бир сүйүүнү менен, о Кудай алдыңа келдим деп ушундай бир таризде кайтыш болгондуктары бул ошол жанакыдан кабар берип жатат. Эми кимдир бирөө мынтип айтышы мүмкүн дейт. Инсан өлүмдү жактырбайт, өлүмдөн өнсүрөйт, андан эмне себептен Алланы жакшы көрүп туруп деле андан өнсүрөйт, аны жактырбайт. Анткени себеби Кудай алдындагы анын акыларын толук өтөбөгөндүгүн, Кудай алдында анын буйруктарын толук аткарууда кемчилик кетиргендигин билгендиктен, жана күнөөм чоң деп кыялдангандыктан, ошондон улам ал өлүмдү жактырбашы мүмкүн да, бул кандай болуп калат десе, мен айтам дейт. Караңыз, Мухаммад Сайд Рамазан мути, субханалла, бул да Кудай Тааланы сүйгөндөрдүн бири да. Инна хадал ихтимал инама ятуфу би зихни ман лам язук лаззата махаббатилла дейт. Бул ыктымалдуулук мындай ой дейт. Кудай Тааланын махаббатын чындап татпаган адамдарга келе турган ой дейт. Кудай Тааланын махаббатын чындап даамын татпагандардын оюна келген ой дейт бул ой. Ал эми Кудай Тааланын махаббатын чындап даамын таткандар дейт, Аллага болгон анын жолугуга болгон кусалыгы, Аллага болгон ашыктыгы дейт, анын ошол коркунучтарынан басып өтөт дейт. Өзүнүн кемчиликтерин унуттуруп коет дейт, баягы Аллага болгон ашыктыгычы. Эч кандай бир нерселерге деле карабай калат дейт. Баягы субханалла. Муну эми андай даража жетпегенден кийин муну китептерден окуп, ошол адамдардын өмүр баяндарынан биле аласың да. Чындап эле. Мындай түшүнүк бар да, мындай. Кудай Таалага жолугуш үчүн мен бардык буйруктардын баарын аткарып салышым керек, намаздардын казаларын баарын окуп бүтүшүм керек, бардык нерселерден кутулуп бүтүшүм керек, орозонун казаларын тутуп
тутуп бүтүшүм керек, баардыгы чеке сон болгондон кийин анан мен анан о Кудай эми даярмын сага жолукканга дегендей бир кыял келиши мүмкүн да, мындай бир чыныгы махаббатын даам татпаган инсандаргачы. Бирок бул жерде чыныгы махаббатын даам таткан адамдар мунун баарын унутуп калат дейт. Аллага болгон жолугуунун эң сөзсү ушунчалык күч болот дейт. Мунун баарын унутуп калышат. Алар уже Кудай тааланын баардыгы бир тең болуп калат дейт да. Ошондой адамдар болгон чын эле, китептерден, өмүр баяндан окуп келебиз. Демек Алланы жакшы көрүп калуунун биринчи мөмөсү буйруктарын аткарат, тыйылардан тыйылат. Экинчи мөмөсү ага жолугууну каалап калат. Ага жолуксам деп калат. Пайгамбар алейхиссалам деле келип сунуштабадыбы? Кыяматка чейин жаша, же болбосо Аллага жолук дегенде бал рофикул аала эң акыркы сөзү ушул болгон пайгамбар жан бергенде. Жок, рофикул аала улуу доско жолугам деп жан берген да. Үчүнчү пайдасы, үчүнчү мөмөсү, түшүмү Алла тааланы эстөөдөн рахат алып калат экен. Алла тааланы эстөө менен, аны зикир кылуу менен мас болуп калат экен. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сабакал муфарридун." Муфарриттер озуп кетти дейт. Я Расулуллах, муфарридиңиз кимдер? Дегенде пайгамбар алейхиссалам: "Мустахтаруна би зикрилла." Алла тааланы эстөө менен мас болгондор. Кудай тааланы эстөө менен рахат алгандар. Ядау анхума зикру асқалахум фаятуна ямал қиямат хифафан. Фунчалык Кудай тааланын зикир кылын жакшы көрүшөт. Бул касиеттери кыямат күнү алардын желкесиндеги бардык күнөөлөрдү, жүктөрдүн бардыгын түшүрүп, Кудай таалага күнөөдөн арылган абалда жеңил барууларына себеп болот дейт да. Албетте бул мөмө дейт эч бир шектенүүгө жол ачпайт, жана спорго дагы жол ачпайт. Анткени себеби белгилүү го дейт, бул логично го дейт. Ким бир нерсени жакшы көрсө, аны эстегенде жакшы көрөт. Аны көптөп эстегиси келип калат дейт. Аны эстете турган нерселерге таянып калат дейт. Кудай тааланын зикирин жакшы көрүү өзгөчө бул жалгыздыкта түндүн акыркы үчүнчү бөлүгүндө болуш керек дейт. Кудай таалага болгон ашыктыгы, ага болгон мунажатка түртүш керек, аны уйкусунан ойготуш керек дейт. Ошол саатта уйкуга киргенден дагы Кудай таалага зикир кылыш, ага жалбарыш, ага даттаныш өзүнүн абалынын начарлыгы менен, аны менен дуа кылыш, сүйлөшүш ал үчүн түндүн үчүнчү бөлүгүндөгү таттуу уйкудан дагы таттуу болуп калыш керек дейт да. Субханалла, мунажат. Мухаммад сайт Рамазан бут айтат: "Валлохи" дейт, Аллага касам ичем, мен атам олиялардан эле дейт. Түндүн үчүнчү бөлүгүнө тахажжудун калтырбайт эле дейт. Канчалаган түндөрү мен анын түндө ыйлаган дубасынан улам ойгонгонмун дейт да. Арамдан да ушунчалык алыс болгон экен. Күндөрдүн бир күнүндө бирөө келип бир арбуз берген экен. Анан мен пендесиң да, ар бир эле адамга муну арам жол, адал жол менен алып келдиң деп биз такалаганга бул адепсиздик да. Биз мусулмандар жакшы күбөн кылышыбыз керек да. Аны жеп коет, жегенден кийин анан түшкү койлууларга бир аз уктайын дейт. Түшкү уйкуну койлуулар деп коет. Уктайын десе түшүндө деген тиги баягы арбуздун ордуна ошол арбуздун ичинен кан жыгып аткан болот да. Билет, арам экенин билет дагы, анан ойгоно калып баягы адамга барып: "Кудай үчүн суранам, айтчы, кандай жол менен алып келдиң эле" дейт. Десе баягы адам айтат: "Поледан кетип баратып эле мындай бир арбуз көрүп калып эле ошол жерден үзүп келгем" дейт. Суроо сопукту жок эле бирөөнүн поледа үзүп аткан арбузун үзүп келе берген экен да. Караңыз, мындай кандай олия заттар, Субханалла. Мына ошол чыныгы олия заттар зикир кылган, ошол зикирдин дагы ашып, ошол сөзсүз түндүн акыркы бөлүгүндө булардын Алла менен болгон үлүшү болот экен дейт. Дагы Аллага болгон махаббаттын мөмөсү бул Алланын пенделерине мээримдүүлүк назар менен карап калат экен. Аларга ырайымдуулук назары менен карап калат экен. Анткени себеби бардыгы Кудай таалага барып такалат да. Яғни бардыгы Кудай тааланын пендеси, Кудай тааланын алсыз бир кулдары. Демек, аларды жакшы көрөт экен, алар үчүн дүйнөнүн бактылуулугун жана акыреттин бактылуулугун каалайт экен. Ахмад Рифаи экенби, калп айтпайын. Имам Кушейри экен. Шакирттер менен кетип баратса, дарыянын боюнда жигиттер шарактап күлүп, арак ичип жыргап атышкан экен да. Арак ичип атышат, жыргап атышат. Ушундай бактылуу, эми өздөрүнчө жырга море по коленам болуп атат да.
десе шакирттер айтат экен да, устаз карачы булар каршы каргыш дуасын кылгычы дейт да. Десе, о Кудай, ушуларды кандай сүйүнткөн болсоң дүйнөдө, акыретте дагы сүйүнчү деп дуа кылыптыр да. Бул эмне деген мээримдүүлүк дейт да, кара, субханалла. Кандай деген мээримдүүлүк. Ошол акыреттин, дүйнөнүн бактысын каалап калат дейт пенделер эме. Алланы чындап сүйгөн адам Алланын пенделерине боорукер болуп калат дейт. Алар Кудай Тааланын азабынан, Кудай Тааланын карынан кутулса экен деп калат дейт. Десе кимдир бирөө, ал бугду филла, Кудай үчүн жек көрүү деген барго, Кудай үчүн жаман көрүү деген барго, бул ал каякта калат деп бул пикирди карман алган канчалаган мындай бир агрессиясы бар уюмдар бар дейт, экстремисттер бар, террористтер бар дейт. Ал бугду филлах менен кишилерди өлтүрүүдөн ары тартпайт дейт. Кудай үчүн жек көрүү, Кудай үчүн жаман көрүү деген дейт, ал сен ойлогондой болбойт дейт. Буга пайгамбарлар бизге үлгү да. Нух пайгамбар, сабагыбыз бүтүп атат. Лут пайгамбар эң бузуку коом ошонуку болгон. Бачабаз ошондон чыккан. Элди талап тоношкон, бачабаздык, жанагы лесбиянка булардан чыккан да. Өзү айтып атпайбы? Адам алейхисалам борундан бери мындай кылыкты силер баштап атасыңар деп атпайбы? Мына ошолорду дагы Лут пайгамбар мынтип атат: Астагфирулла, инни ли амаликум минал қалин. Чындыгында мен силердин бул амалыңарды жек көрдүм деп атат. Минал мубгидин. Инни ли заватикум минал қалин. Мен силерди жек көрдүм, силерди жаман көрдүм деген жок дейт. Мен силердин амалдарыңарды жек көрдүм деп атат. Ошондуктан Аллах үчүн жаман көрүү деген сөз ошол адамдын кылып аткан күнөөсүн жаман көрүшүң керек дейт. Өзүнүн затына бооруң оруш керек дейт. Аяшың керек дейт. Субханакалла бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсун.